Жеңил автоунаа менен такси кызматын көрсөтүүнү лицензиялоонун бирден бир максаты болуп, бул адам өмүрүн сактоо, жол кырсыктарынын санын кыскартуу, такси кызматын жөнгө салуу. Бак оң рулдуу машиналар бар го. Аларга такыр бербешибиз керек. Болбош керек алар. Аларды токтотушубуз керек. Оң рулдуу автомашиналар боюнча сиз айбек алтын Дем алыш күндөрү такси кызматын көрсөткөн жарандарыбызга милдеттүү түрүндө лицензия алыш керекпи? Дем алыш күндөрүнө бир эле унаага бир эмес 2 айдоочу катталса болбойбу же? кандай дейсиз? Бир унаага 2 айдоочу. 10 миң сом просто биздин айдоочулар эми акча табышат, иштейт ошо менен. Анан ошого ар бир 3 ай сайын 10 миң сом төлөп турган бир аз кыйынчыраак да биздин айдоочуларга. Октябрь Жылдышевич, бул лицензиялоонун максаты эмне? Негизги максат. Айбек Алтынбекович, мен азыр өзүм деле эме Жалпак деле айтсаңыз, эмне үчүн дегенде карапайым эл көрүп турат азыр экөөбүзчү. Анан билесиз, такси кызматында ошол карапайым эл өзүнүн бүгүнкү күндө күнүмдүк тиричилигин, өзүнүн жумушун кылып, анан акча каражат табат да. Алар карапайым эл айтат, эмне керек эле буну, эмне кылмак эле дегендейчи, ошон үчүн сиз мындай айтып койсоңуз, үчүн кыскача айтканда тартипке келтирүү. Тартипке келтирүү. Бүт бардыгын тең мыйзамдаштырып тартипке келтирүү. Бул таксилер последний 10 жылдагы статистикаларды айтып келгенде, өзүңүздөр да билесиздер, ушу кыргыз элинде жарандарыбыз билет, биз дайыма аналитика кылып келебиз. Мисалы, эгерде Таластан Бишкекке таксовод этип келген киши, таксисибиз, кайра ушул жерден өзү эс албай туруп, кишилерди алып туруп кайра обратно кетет да. То есть бир күндө 10 саат, 12 саат айдаган таксист бул адамдардын өлүмүн алып келип атпайбы? Ошол жерде эле биздин жарандарыбыз ошо таксимен барып атышат, балдары барып атышат. Анан өлүмгө алып келген учурлар канчасы инвалид болуп атат. Ошонун баарын биз тартипке келтирип, биздин урмат президент тапшырмасы менен указда көрсөтүлгөн бүт автобекеттердин баарын тең салып, ошол жерде көзөмөл кылып, алардын ден соолугунан бери текшерип, таксимен займес эткен алар ден соолугун да карашыбыз керек да. Мисалы, давлениеси көтөрүлүп, жүрөгү кармап, авария болуп өлгөндөр канча турат. Ошонун баардыгын иретке келтирип, биз ошол жанакы жарандарыбызды сервис кылып ташыган таксистерибиз бүгүнкү күндө тартипке келип, ошол коопсуздукту биринчи орунда турат да. Мен туура. Буну эмне үчүн карапайым эл уксун деп атам? Бул акча каражат табуу эмес. Туурабы? Туура. Туура эмес. Коопсуздук сактоо. Ана иретке келтирүү. Ошондо бир лицензиянын баасы канча сом? 500 сом. 500 сом. Бир жылга 500 сом. Демек, акча каражат табуу эмес. Акча каражат табуу эмес да. Ушуну эл туура түшүнүшүбүз керек да, бардыгыбызчы. Эми ошол лицензияны алуу өтө жөнөкөйлөтүш керек да. Өтө жөнөкөйлөтүп, тез ыкчам алгангачы. Анан бул менин сунушум, Октябрь Жылдышевич. Андан кийин баягы оң рулдуу машиналар бар го. Аларга такыр бербешибиз керек. Болбош керек алар. Аларды токтотушубуз керек. Оң рулдуу автомашиналар боюнча сиз Айбек Алтынбекович туура айтып атасыз. Мына мен азыр дагы оң рулдуу автомашиналардын статистикасын айтып кетсем, тоже үйрөгү учурат. Мисалы, 25-жылы эле мисалы ушу оң рулдуу автомашиналардан 161 киши каза болгон да. Баа жерденчи. Мына быйылкы 3 айдын ичинде 27 киши ошо кырсыкка учурап өлүп атат да. Анан бул жерде адамдын баал болуу жөнүндө мен дайыма айтып келем, канча мыйзамдарды алып келебиз жол кырсыгы боюнча. Ушул биринчи адам баалуулугу да, адамдын өмүрү деген бизге бул эң кымбат. Баасы жок, эч кандай эмеге турбаган адамдын өмүрү ыйык да. Ошонун үстүндө биз ушундай мыйзамдарды алып келип, ушул тартипке келтирүүнүн ишинде жүрүп атабыз, үстүндө жүрүп атабыз. Себеби канча деген канча деген кайгы, сиздердин дагы канча деген жакындарыңар, туугандарыңар өтүп кеткен учурларды билесиздер. Ошон үчүн ушул адамдын өмүрү былтыр эле 9 адам өлүп отурат. 12 миң жараныбыз инвалид болуп отурат. Туурабы, Туура. Ушунун баардыгы тең биздин туура. Биз колдойбуз. Туура, сизди колдойбуз. Бирок ушул анын мөөнөтүн да айтып койсоңуз, бир лицензия канча убакытка берилет? Лицензия? Ооба, лицензия 1 жылга берилет. 1 жылга берилет. 1 жылга 500 сомго ушу частный жарандарыбызга берилет. 500 сом. Ал ошол 3 жылга алганга да болобу же ар жылына узартып туруш керекпи алып? Болобу ошондой кылса? Мисалы үчүн 1500 сомду төлөп 3 жылга
ошондой барбы жок бар беле? Только бир жылга, э? уруксат болсо Жылда жыл сайын туруш керек, э? жыл сайын Жыл сайын жаңыртып туруш. жыл сайын алат. Ошону мындай ыкчам, тез, оңойлотуп, жөнөкөйлөтө турган болсо, элге баягы билесиздер, биздин бир аз эле кезек туруп кала турган болсо, же бир аз документ өтпөй кала турган болсо, баягындай кайрылуу жасай беришет. Билесиз аны. Биз мунун бардыгын тең биз азыр ички иштер министрлигинде без контактныга дери жеткизебиз бардыгын. Туура, эң жакшы. Без контакт, элдерге сервис болуш керек. Алар келип очередь күтүп эметкенге жеткизбей, биз ушу без контакт. Азыр биздин республика боюнча 78 жерде биздин кызматкерлер, бүтүн райондордо, шаарларда 78 жерде биздин кызматкерлер иштеген жер бар, пункт бар, подразделение. Ошол жерден алышат. Бүтүн райондордо, шаарларда, даже кээ бир райондордо 2 жерден бери ушундай сервистердин баарын уюштуруп койгонбуз. Азыр жакында Кудай билсе биз ошол жанакы бесконтактный ошонун үстүнө бергенге жетишебиз бардыгын. Рахмат. Эми акыркы суроомда коррупция менен кармалды. Оор кылмыш камалды. Бирок мөөнөтүнөн чыкты. Таксовать эте алабы? Кызмат көрсөтө алабы? Ооба, бул жерде ал адамдын өмүрүнө залал келтирбеген кылмыштардын бардыгында алар таксовать этип бүт баарын кылышат. Бир гана жана айтып атпаймынбы, адамды өлтүргөн же болбосо жанакы жаш балдарга болгон педофил тиндей кылган нерселерди эми биз кантип ишенип анан эми семьябызды же болбосо балдарыбызды таксиге отургузабыз да ал жерденчи. Ал жерде да коопсуздук деген биринчи орунда болуш керек. Сиз эл да ошо жарандар дагы бул эсиле такси ишке кирсе ишенич деген болуш керек да. Туура? Ишенич деген болуш керек. Таксист ошол таксистке берип атса, бул жараныбызга ишенишибиз керек да. Мен ушу кызым, ушу балам, семьям жакшынакай аман-эсен жетет деген ишенич деген болуш керек, доверие деген болуш керек. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Айтиев Темирбан Тынычбековке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Иктияр Жолдошевич, бир маселе жаралып атат. Алдын ала айтып кеттиңиз. Негизги себептердин бири ошол эле таксисттердин баягы эс албай туруп эле жолго чыгып кеткен көрүнүштөрү, кандайдыр бир жол кырсыктарын, тоо келчигин булактары болуп эсептелет деп. Ошол эс алган, канча аталган унааларды канча убакыт мөөнөт колдонгон ыкмалары барбы бүгүнкү күнгө карата? Биз мынакей ушул мына жакшынакай автобекеттер салынып атат, бүт баары эметип атат. Биз буга дейриле биз ушул биз азыр буга дейриле 21-жылдан баштап ручной багы автобекеттерге журнал ачып, ошонун тартибинде келип иштеп келе атабыз. Бүгүнкү күндө атайын программалар менен, компьютер менен ошол тартипке келтирдик. Мисалы региондон мисалы Бишкекке дейер 8 саатта келе турган болсо, ошол 8 саатта келген контролдойбуз да. И Бишкекке келгенден кийин ал таксилер обязательно автобекеттерге келип, ошол жерден регистрациядан өтөт. Биз көзөмөлдөбүз. Ошол канча саатта келе турган болсо, мисалы Таластанбы же Караколдон 7 саатта келе турган болсо, ал 6 саатта келсе, то есть бул көп нарушение, жылдамдык теметкен. Ушунун баарын тең биз өзүбүз монитор кылып көзөмөлдөп турабыз да. И бул лицензия, мисалы, ошонун баардыгын тең биз таксилерди порядокко келтиребиз. Буга дейин мына пассажирдин таксилердин баардыгын тең бизге берген, ички иштер министрлиги, мурда Министерство транспортто болчу, биз булардын баардыгын тең порядокко келтирдик. Эми ушу жеке таксистердин баардыгын тең ушу карашыбыз керек болуп атат да. Мисалы өткөндө мыйзамдарды биз сунуштаганда кабыл алып берип атасыздар, жана орточо ылдамдыкты сунуштаганыбыз ошо болчу. Мисалы Токмоктон Бишкекке дейин 1 саатта келе турган болсо, 1 саатта келиш керек деген. Биз ошону былтыр мониторинг кылганбыз. Ошондо 7406 ушундай нарушение выявить эткенбиз да, баа жердечи. То есть биздин жарандарыбыз дагы эле бүгүнкү күндө катуу ылдамдыкта жүрүп эметип атат. И жанакы последствия адамдардын өлүмүнө алып келген ушул бүгүнкү күндө жолдор оңолуп атат. Ошонун кесепетинен ылдамдыктын негизинде көп ошо адамдардын өлүмү жана кырсыктар ушундан болуп жатат да. Чоң рахмат. Негизи лицензиялоо бул ошо регион ортосундагы жарандарды ташуучу кызматтарын көрсөткөн айдоочуларга тийиш эмес да, жалпы ушул Кыргызстандын ар бир калктык конуштун чек арасында болуу айырмасы жок туурабы? Баардыгы лицензиядан өтүш керек. Бирок ошол эле учурда мына бир эле унаага бир эмес 2 айдоочу катталса болобу, болбойбу же? Кандай дейсиз? Бир унаага 2 айдоочу Конечно болот. катталса боло берет. Ал жагын убакыт мөөнөтүн кантип аныктайсыңар? Ал журналга ошол каттоодон өтүп, Мисалы жооп берип койсунчу, как раз Самбаев айтсаң. Уруксатпы? Мен подполковник. Элдерибизде жакшылап болсун. Ооба, бир унага 2 адам катталса болот. Ал эч эмеси ограничениясы жок.
ал аны чыга турган жери журнал менен контролдолунат. Ал, например, келип туруп, жалпак тил менен түшүндүрүп берип коеюн. Бир күнү менен атасы баласы иштейт. Ал келип бияка баласы биякта болуп, атасы келип туруп эметкенин бияктан баласы отуруп туруп, кайра тияка талашка кете турган мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анда эч кандай бөгөттөр жок экен. Бир үйлөрдө эки таксовать этсе баягы ушундай да мисалчы. Ошон үчүн бул ушунун баарын биз караганбыз да баа жердечи. Бир үй бүлөдө бир машина бар, бирок экөө, атасы, баласы же кимиси. Чоң рахмат. Акыркы суроом ошол башка негизги өзүнүн жумушу менен эмгектенген, бирок ошол учурда дем алыш күндөрү такси кызматын көрсөткөн жарандарыбызга милдеттүү түрүндө лицензия алыш керекпи? Дем алыш күндөрдө ооба. Бардыгы тең алыш керек лицензия. Бардыгы тең алыш керек. Такси менен иш кыла турган баары тең алыш керек. Чоң рахмат. Рахмат. Умурат Ожин катышчы бары. Кимде да суроо бар? Суроо жокпу? Сөз Масабер Табек Айтмалбашка берилет. Рахмат. Бактыбек, урматтуу депутаттар, мен бир эле сунушум, урматтуу Актиар Жолдош. Айыл жерлерде, региондордо жана сиз айтып атпайсыз азыр, биздин урматтуу коллегалар сурап атпайбы? Жанагы ар бир ушу транспорттун кызматтарын көрсөтүүчү уюмдардын тарабынан Кыргыз Республикасынын автономдук транспорт жөнүндө жана лицензия алыш боюнча эми өзүңөрдүн айыл жерлер жана түшүндүрүү ишин ошону көзөмөлгө алып койсоңуз, кээ бир биздерге чалып берет, мындай лицензия алыш кандай, мындай болсо кандай болот, бери кандай болсо, азыр жакынакы ар бир депутаттан суроону жооп бердиңиз, ошону түшүндүрүү иштен өзүм көзөмөлгө алып, ошо түшүндүрүү ишин кылсаңыздар да. Эгерде ушундай көп суроолор жаралып атат, азыр эле коллегам да чалып атат, ушундай болсо кандай, бирок сиз азыр жооп берип койдуңуз да, ошол боюнча ошону жетишсиздик болуп атат да, ушул эле сунуш. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Актиар Жолдошев, менде суроо бар. Могу инструктаж деген эмне? Инструктаж. Кандай өтөт, айтып бересизби? Инструктаж, эмне боюнча инструктаж? Инструктаж өтүш керек экен. Ар бир айдоочу ар бир 3 айда инструктаж өтүш керек экен. Бул жерде мисалы Самбаев айтып берип койсунчу, бул жерде атайын милдеттендирилген, ошол боюнча юридический лицолорго өтүп туруш керек. Болсо милиция подполковник Самбаев, туура айтасыз, 3 айда бир биздин айдоочуларыбыз инструктажды өтүш керек. Бул эмне деген мааниде? ПДДга ар кандай өзгөртүүлөр киргизилип турат. Ар кандай ошо өзгөртүү киргизген сайын, ошо водительдерге, перевозчиктер, таксопарктар үйрөтүү сабактарын өткөрүш керек. Ошол жерде эрежелерин түшүндүрүп туруп баарын эметиш керек. Бир жылда 4 жолу өткөрүүгө милдеттүү болот. Инструктаж на базе этого офиса перевозчика. Сиз жана 410 юридикалык регистрация лицензия алып атышпайбы? Ошол юридикалык лицолор өздөрүнүн жанакы такси лицензия алып эметип иштеткен паркындагы таксистерге ушундай иштерди жүргүзүп туруш керек да. Түшүндүм. Актиар Жолдош, просто инструктаж өткөн ар бир 3 ай өткөргөндө ана 10 000 сом төлөш керек экен. Ошо үчүнбү? Айдоочулар. Уруксат болсо, булар өздөрү таксопарктар келишим түзүп, ошо ал келишимдин ичинде биз гражданское правовые отношения биз аяка кирише албайбыз. Алар өздөрүнүн базасына, өзүнүн офисине өздөрү өткөрсө болот. Өздөрүнүн журналдары бар. Ал ушул милдеттен баягы өткөрбөйбүз деп туруп, башка ОСО фирмалар менен башка жарандар менен договор түзүп атышат на платной основе. Биз аларга именно барып туруп, ушу такса эме менен түзгүлө, ушундай кылгыла деп туруп эметпейбиз. Өзүнүн базасында өзү өткөргөнгө да болот. Просто мындай болот да, эгер инструктаж өтпөсө, мисалы, ар ушул лицензия берилбейт да. Ошо такалып атат да. Эмнеге ошо лицензия байланыштуу да, ошо инструктаж. Бул непосредственно 678 токтомдун негизинде бекитилген лицензионный требования. Непосредственно алар инструктажды квартал сайын өткөрбөй турган болсо, нарушение лицензионных требований болот. Лицензионный требованияларын бузула турган болсо, биринчисине бир предупреждение беребиз, экинчисине штраф салабыз, үчүнчүсүндө уже лицензиясын токтотууга милдеттүүбүз.
төртүнчүсүндө аннулированияга сотко кайрылабыз. Бул частный компания өткөрөт да инструктажды. Частный компания өткөрөбү? Айырмасы жок, өзү өткөрсө болот. Компаниялар менен өткөрсө болот. Автошколдор мурун автошколдор менен договор түзүп өткөрүп жаткан. ГОСТо барбы негизи? ГОСТто жок. Жокпу? Жок. Ошол силерге турмуш беренеттер эмне ГОСТо өткөрсө болбойбу мисалы? Унаа мисалы турат бизде бош кызматкерлер кошуп, ошо инструктаж ошо акча эле мисалы 10 000 сом төлөп атат. Ай сайын, ар бир 3 сайын, 3 ай сайын. Ошону акча мисалы өкмөткө түшсө жаман эмес да. Ошону унаага ошо бекитип Бул койсо жагын болобу? азыр мен тапшырма койдум. Бул боюнча тапшырма койдум. Азыр ошонун дагы сунуштарын иштеп чыгышат. Мына азыр бул жерде ошол юридический лицанын дагы эме өкүлдөр отурат, башкалар отурат. Мен азыр тапшырма койдук, ушул жактарын дагы бир карап, иштеп, жеңилдетип жагын карап чыккыла депчи. Анда биз иштеп чыгабыз. Ошону жеңилдетип, ана ошо ар бир 3 сайын ошону алып салсак, просто инструктаж бир эле алса болбойт беле? Ар бир айдоочунун алып биз эме өзгөртөбү бирденбе? Просто 10 000 сом просто биздин айдоочулар эми акча табышат, иштейт ошо менен. Анан ошого ар бир 3 ай сайын 10 000 сом төлөп турган бир аз кыйынчыраак да биздин айдоочуларга. Уруксат болсо, Бактыр Эркинович, Октябрь жолдош айтып кеткендей, санариптештердин алкагында 2026 жылдын 20 майынан баштап бул онлайн форматка өткөрөбүз. Ошондой онлайн инструктажга да өткөргөнгө карап атабыз. Проект бар. Просто эми список бар да, мисалы ошону эгер унаага өткөрүп койсо, список бар, мисалы айдоочу уже өткөн, уже билет баарын. Ошо бир эле өткөрсө, зачем ал награды жыл сайын койгончу? Просто это мындай элдин айдоочунун жеңилдетем демек да, просто акча төлөгөн просто аябай мындай оор болуп атат да. Бул акчаны төлөгөндө Жылына булар 40 000 сом төлөйт экен. өздөрү келишим түзүшөт. Биз ал жагын билбейбиз. Алар канча менен түзүп атышат, кандай эметип атышат. Бул деген алар келишим түзбөй эле өзүнүн офисинде эле ошол жерде инструктаж өткөнгө деле болот. Нурлан Русланович, ошо мен айтып атам, ошо лицензия байланыштырып туруп атпайбы ошо? Силер требования табап да. Ошону анда алып салса болбойбу ушуну? Зачем он привязывать это к этому, к лицензионному требованию? Инструктаж он прошел один раз сразу, все. Зачем ее каждые 3 месяца проходить? Непосредственно Для чего она? По 10 тысяч платить просто, кому-то деньги просто. Хорошо, если будут платить раза, даже раза или там в 10 месяцев, говорит, проект, да, делайте. Давайте УНА добавим. Рассмотрим. Рассмотрите, уж можно всегда же, пусть бюджет Давайте. поступает деньги от этого. Зачем? Жарайт. Просто еще второй такой вопрос. Инструктаж действует в радиусе 60 километров. Как эта информация правдоподобна, нет? Инструктаж действует 60 километров, это неправдоподобная информация. Здесь непосредственно у нас есть деление, лицензионные требования. До 60 километров они не проходят ежедневный предрейсовый осмотр. Баягы шаардын ичинде такси кызматында иштегендер. Эми күнүгө аны эртең менен освидетельствие кылып, машинасынын эмесин проверка кылбаса, это будет накладно, социально для каждого водителя деп. Ошо жеңилдетип туруп, биз только междугородний перевозкаларды, междуобластный перевозкаларды алар милдеттүү, сөзсүз эртең мененки предрейсовый осмотр менен, анан кийин осмотр транспортного средства өтүш керек. То есть путевой лист алып туруп иштеш керек. Градация только в этом. Лицензия та же самая. Она действует на всей территории Кыргызской республики. А путевой лист они где берут? Путевой лист непосредственно с той фирмой, с которой они составляют договор, который проводит им предрейсовый осмотр, медик-нарколог. А его как-то в электронном варианте можно, да, разработать? Сумма же нарушена будет? В электронном варианте на сегодняшний день Просто пока раз нет вызов такси поступил, вот, например, я хочу поехать на Иссыкуль. А он должен пойти, заехать, оказывается, туда, на фирму, получить путевой лист, потом приехать. А нам срочно ехать надо. Бактыр Эркинович, на сегодняшний день этот вопрос решен так. Эртең менен жумушка келатканда эле ошолор бар туруп өтүп туруп, путевой листин даярдап алып туруп, анан кийин ушуларга приоритет вызовдарды, ушундай эле вызовдарды ушул водительдерге гана берилет. В части безопасности мы не можем убрать этот путевой лист. Я согласен, Руслан Исмаилович. Просто для облегчения для водителя, просто это все накладно. Вот туда надо заехать, это все. Понимаете, вот путевой лист, как вы сейчас, электронную цифровизацию проходим, можно тоже добавить? Бактыр Эркинович, я сам не вижу цель. Если он не будет проходить нарколога, как он онлайн может пройти нарколога? Нарколог, он должен быть непосредственно офлайн. Нарколог текшериш керек та ал водительди, давлениесин текшериш керек. Может ал ичип алып чыгып атат. Алыскы жолдон эс алган жок деген. Получается, водитель должен каждый раз ходить к наркологу, получается? Эртең менен, да, предрейсовый осмотр. С утра, да? Да, с утра он предрейсовый осмотр деген бар. Бул мыйзамдардын баарына кабыл алынган болчу.
А лицензия как действует? Она что, только по регионам действует лицензия? Никак нет. Действует На на всей всей территории территории Кыргызской республики. Есть единственное различие, что до 60 километров они не проходят предрейсовый осмотр, а свыше 60 километров, то есть межрегиональные перевозки, они в обязательном порядке должны проходить предрейсовый осмотр. Хорошо. Ошон Октябрь Жолдошевич, ошон карап койсоңуз, ошо инструктажды зачем ар бир 3 айын өткөргөнгөчү? Ошо бир жолу өткөргөнгө ошону сунуш айтам силерге. Мына вакыттын тишинде ошондо биз азыр тапшырмаларды койдум, мына керектемелер менен да сүйлөштүм. Эми алып туруп биз дагы бул жагын карайбыз. Эң негизгиси биз ушул баардыгы тең сервис обслуживанияны багыч болушунча биз азыр ушу санариптештирүүнүн алкагында үстүнө иштеп атабыз. Кээ бир моменттерди азыр биз эми заранее айтпайбыз, ушу элдерге болгон сервистерди бесконтактный матч доступный шарттар түзгөн үстүнө иштеп атабыз. Бул жагында сиздер да бизде ички иштер министрлигинде кандай иштеп аткан маалыматтарыңыздар кеңири. Биз эми бул багыттарда иштер жүргүзүп атабыз. Кудай буюрса, кичине убакыттар керек болот экен, программа обеспечение иштеп чыгыш керек болот экен. Ошол моменттер менен биз кичине эме болуп атат. Анан Кудай буюрса, биз ар бир жыйынтыктарыбызды сиздерге айтып турабыз. Хорошо, рахмат.